урматтуу министр мырза, бул мыйзамды сиз колдойсузбу? Колдойм. Анда сиздин чыгарган приказ менен мыйзам бири-бирине карама каршы болуп атпайбы? Акча чогултуу боюнчабы? Ооба. Бул жерде мектептик фонддор боюнча биз мектеп дирекциясы, мугалимдер, класс жетекчилер аралашпасын деген буйрук чыгардык. Ал эми тамакты ата-энелер тарабынан дагы колдоолор бар да. Өздөрүнүн балдары үчүн. Мыйзамда так жазылып турат, жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу берген каражаттары деп. Өзүңүз билесиз, бизде ыктыярдуу деген алиги зордогон болот да. Балаңа акча бербесең тамак жебейт дейт. Буга эмне дейсиз? Бул жерде негизинен бюджеттен 7 сомго чейин акча бөлүнөт. Ал эми айрым мектептерге жергиликтүү бийлик менен 10 сом берилип аткан жери бар. Ал эми Бишкек шаарында мындан жогору. Ал эми ата-энелердин өздөрүнүн макулдугу менен балдардын тамак ашына софинансирование кылып атканга биз каршы турган жокпуз. 7 сомго ысык тамак жесе болобу? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, эгерде уруксат берсеңиз, бул бир күнгө бир жолу тамакка 7 сом, же 10 сом. Мындай 4 жолу, 5 жолу бербейбиз да тамак, бир жолу. Сиз чыгып буфеттен 7 сомго ысык тамак алып жеп келиңиз, анан кийин айтыңыз ушул сөздү. Жок, мен жалгыз балага 7 сомго ооба, бул мындай мүмкүн эмес. Бирок биз деген мынагы орусча эле айтайынчы, общий котелдон бышырабыз да. Мисалы, сертификаты барлар товарларды, продуктлар сатып алат. Эгерде мисалы бир булочканы биз абдан чоң баага сатып алабыз, а биз болсо ага мисалы унду, керектүү продукцияларды алып туруп, ашпозчулардын штаттык бирдиктери ачылган, заманбап жабдык бар, ошол жерден тамак жасалат. Кашалар, суптар, салаттар, компот, ошолор жасалат да. Сиз мультфильмди көрсөңүз керек, жана суп из топора деген, Мына 7 сом менен ошо болот да. Биз кайра өкмөттөн ушу 7 сомду көбөйтүү боюнча маселе коюшубуз керек. Ата-энелердин чөнтөгүнө кол салбай. Биз ошо акча чогултууну мыйзамдаштыруу болуп атат бул жерде. Түздөн түз. Ошого сиз макул экенсиз, урматтуу министр? Жок, албетте мүмкүнчүлүк болсо биз бул сумманы көтөргөнгө өтө каалап атабыз. Мүмкүнчүлүккө жараша биз дагы өкмөттөн дайыма суранып, мүмкүн болушунча ушуну сумманы көбөйтүп берүүгө маселе коюп келатабыз. Бул жерде дагы бир эне бар. Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунан мектептерге жер бөлүп берүү деген. Буга дагы макулсуздарбы? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, бул биздин мектептердин алдындагы мындай жерлер мурда эле бөлүнүп калган. Биз болгону ошо биология мугалими менен, мекен таануу мугалими менен, ошол жерде эксперименталдык жашынакай жана сабактар өткөрүлөт, балдарды эмгекке тарбиялоого үйрөтөбүз. Ал бул жерден урматтуу Тариел Улукбекович кошту, жер үлүштөрүн мүмкүнчүлүгүнө жараша бөлүп берүү деп экинчи окууга чейин кошумчалоо киргизилди. Мындай сөзсүз түрдө эмес да, кайсы жерде мүмкүнчүлүгү бар болсо. Мыйзам киргенден кийин сөзсүз түрдө эмес деген болбойт мындайчы. Мүмкүнчүлүгүнө жараша. Эмне үчүн жазбадык анда ошол биологияга, башкага деп? Андай сөз жок. Эмне окуучулар иштесиңер ал жерлерге? Ким иштейт ал жерге? Мектептин алдындагы кичинекей аянтчаларда биз баягы салтка айланган эле, өмүр бою эле балдар менен ар кандай өсүмдүктөрдү отургузуп, көрсөтүп, эксперименттерди жүргүзүп, бул деген биздин кадимки окуу планыбызда каралган эле нерсе. Ал эми 65%дан жогору мектептерибизде жанагы атайын мындай кичинекей чакан чарбалары бар. Ал жерде камкорчулар кеңеши карап, көзөмөлдөп, анан баягы түшкөн жана продукцияга сертификат алып, ашканага түздөн түз балдарга колдонууга мүмкүнчүлүк бар. Ошонун бардыгын азыр биз подзаконный акт кылып, бүт жана механизмдерин иштеп жатабыз. Сиздерди да Кудай бурса бир аз сайын эле ошого талкууга чакырабыз сөзсүз. Сиз туура эмес жооп берип жатасыз да, мектептин алдындагы жерлер деп. Бул жерде так турат, кайра бөлүштүрүү фондунан деп жазылып турат.
Кайра бөлүштүрүү фонду бул сугат жерлер бул. Эмнени айтып атасыз? Жооп берет деп эле бир менен жооп бере бересиңер. Так жооп бербейсизби? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, 65% мектептерибизде жер үлүштөрү бар да мурда эле бөлүштүрүлүп калган. Анан азыр биз андан ары сураган жокпуз, дагы бөлүштүрүп бергиле деп. Бул мындай факт да болгон эле. Убагында бөлүшүп калган. Ошон үчүн биз мына милдеттүү түрдө бөлүп бергиле деген жокпуз да мындан ары. Урматтуу коллегалар, мен экинчи окууда каршы чыккан болчумун бул мыйзамга. Кайра карап чыгалы. Мыйзам негизи керек, бирок ушул 2-3 пунктуну кайра оңдойлу дегенде мына бул жерде 50 депутат макул болуп, калгандары макул болбой өтүп кетти экинчи окууда. Негизи керектүү мыйзам, бирок мындай түрдө эмес. Биз азыр ата энелердин чөнтөгүнө кол салуу мыйзамын киргизип атабыз биз. Кол чөнтөгүндө барбы, жокпу? Мектепке барган бала айтышат эртеге акча төккүн деп. Ушул нерсени алып келип азыр мына министр баш болуп мыйзамдаштырып атасыңар муну. Өзүңөрдүн чыгарган приказыңарга каршы келип атат. Туура эмес мыйзам бул. Мен талкууда айтам өзүмдүн оюмду да бул маселе боюнча. Рахмат. Урматтуу билим берүү министри, сиз кандай ойлойсуз? Мектептин директорлори чарбаштар менен иштеш керекпи? Мал багуу? Албетте мектептин директору билим берүүнүн сапаты менен иштеш керек, окуу процесси менен иштеш керек. Ал эми бул жерде көмөкчү чарбалар жөнүндө да мектепти колдоо үчүн жергиликтүү бийлик подсобный хозяйстволорду берген. Бул илгертен практикаланып келген нерсе да. Ошол жөнүндө гана сөз болуп атат. 10 секунд бергиле. Жообуңузга толук ынанган жокмун, так жооп берсеңиз. Бул мыйзам менен биз жооп берип атпайбызбы? Мектептин алдында чарба уюштуруу боюнча. Демек, мектептин директору түздөндү чарба уюштурганга укук берип атабыз. Албетте мен айтайын, мына мектептин директору жана мугалимдер билим берүү процесси менен алектениши керек. Ошонун сапатын караш керек. Ал эми көмөкчү чарбалар менен ошол камкорчулар кеңеши иштеп мектепке колдоо иретинде. Мектептин алдында ошол атайын өзүнчө кhusus час менен иштеген киши болот да, туурабы? Ошол заниматься этет да. Вот ошо директор эмес, ошол заниматься этет. Ошону айтып койсоңуздар. Эмил мырза, мен дагы азыр айтып койсом болобу, эми Дастан Арсбекович, Эмил мырза, эми директорлордун да өзүнүн чарма кызматкерлери да бар да, орун басарлары да бар. Анан ошо чармаларды өзүнүн чарма кызматкерлери алектенсе болот да. Түшүнүктүү. Рахмат. Суроого жазылган депутаттар жыйынтыкталды, урматтуу депутаттар. Анда талкууга өтөбүз. Талкууга жазылган депутат Ормонов Улукбек Зулпукаровичте сөз. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мен бул мыйзам боюнча өзүмдүн оюмду айткам, азыр да кайталагым келет. Мыйзам негизинен керек, бирок ушул 2-3 пункт өзгөртүү керек болчу. Мына азыр менин коллегам айткан, Эмил Токтошов айткан маселе дагы өтө орчундуу маселе. Мектептин штатында чарба кызматкери деген жок, урматтуу министрде иштеген кишилер. Билесиңерби, ошону билбейсиңерби? Бул эмне деген жер иштеткен киши бар мындай штатта? Болбогон сөз айтып атсаңар да бул жердечи. Азыр ушул менен биз мыйзамга киргизип, ФПСтин жеринен атайын ушундай жер бөлүнсүн деген менен мектептин директорун ушул иштерге окуучуларды иштеткенге мажбур кылып атабыз. Бул жерде атайын коррупциялык элемент пайда болот. Ушул маселени карабай туруп алып келип атасыңар силер. Экинчиси, азыр айтып кетти да коллегаларым, ата эненин милдети бул деп. Туура. Анда өкмөт өзүнөн алып койсун, мен ысык тамак берип атам деген сөзүнчү. Анда бардыгын берели ата энеге, толук эле. Биз мына 7 сом берип алып туруп, анан кийин ата эненин колуна 50 сомго кол салып атабыз мына, ысык тамак болуш үчүн. Шаарда билинбейт бул, айыл жеринде жөнөкөй турмушу бар көп балалуу ата энелерге эмне болот? Ушундан такыр эске алган жоксуздар. Себеби мектепте бул башталат мына мыйзам кабыл менен. Мына мыйзам турат, жеке жактарга акча чогултууга мүмкүнчүлүк бар деп туруп, ар бир ата энеден балаң тамак жесинби сенин? Тыйының жок болсо баласы тамак жебей калат.
Biz ушундай теңсиздик алып келип атабыз бул мыйзам менен биз. Ошон үчүн өкмөт өзүн алган болчу бул маселени. Biz ошол 550 миллионду 1 миллиард кылып туруп, андан кийин тендери жок кылып берип койсок, ошол жетмек окат. Толук. Ошондо өкмөт айтмак, биз балдарды толук ысык тамак менен камсыз кылдык деп. Ушул маселени караган ордуна сиздер мыйзам алып келип, ошол айылдагы карапайым элдин чөнтөгүнө кол салып атасыздар. Негизинде мыйзам керек, бирок ушул 2 пунктты алып коюу боюнча сурушт бергенде ушул жерден биздин коллегаларыбыз макул болбой, ушул абалга алып келдик азыр. Ошондуктан мен коллегаларымды чакырып кетем. Кимде ким ушул айыл жериндеги жөнөкөй элдин чөнтөгүнө кол салынбасын десе, бул мыйзамга каршы добуш бергиле. Мен каршы добуш берем.